2-май күнү Кыргыз Республикасынын Жогорку аттестациялык комиссиясынын түзүлгөндүгүнүн 25 жылдыгына карата комиссиянын төрагасы Абдурахман Мавлянов Кыргыз Өзбек университетинин окутуучулар жамааты менен жолугушту. Жолугушууну университеттин ректору Чаткалбай Ырайымбаев ачып, иш-чаранын максаты менен тааныштырды. Аларга чоң ыраазычылык билдирген мен алгачкы сөздү сиздерге чыгарылышы үчүн Андан соң Жогорку аттестациялык кеңештин төрагасы чейрек кылым аралыгында өлкөбүздүн илимий ишмердигинин өнүгүү жолу боюнча кенен маалымат берди. Акыркы мезгилде окумуштуулардын саны кескин түрдө көбөйүп бара жаткандай көрүнгөнү менен, КМШ курамындагы коңшулаш өлкөлөргө салыштырмалуу пайыздык көрсөткүч бир топ төмөнкү көрсөткүчтө экендигине токтолду. Ошону менен эле Кыргыз Өзбек университетинин илимий потенциалына токтолуп, 25 жылга жакын тарыхты багындырган бул окуу жай өлкөбүздөгү алдыңкы жогорку окуу жайлардын катарында экендигин баса белгиледи. Кыргыз Өзбек университети түзүлүп атканда мына Кыргыз Түрк университети түзүлдү. Кыргыз эл аралык университети, Кыргыз Славян университети, Россия университети түзүлдү, Америкалык университет түзүлдү. Мына силер Кыргыз Өзбек университети бул жакшы көрүнүш деп ойлойм. Ушундай эмне дегенде билимде, илимде эч качан мындай чек ара да болбойт, чет да болбош керек да. Бул бардык мамлекет азыр биздин балдар Америкага чейин барып окуп келип атпайбы, ошон үчүн бир стандартка алып келгенибиз жакшы эле болот. Бири-бирибизди билип, таанып дегендей бул жакшы көрүнүш деп ойлойм. Ошон үчүн мен Кыргыз Өзбек университетинин жамаатына, жетекчилерине ийгиликтерди каалайт элем. Мындан кийин дагы өсүп, өнүгүп, азыр сураштырсам, мына 9000дей студент бар экен, 450дей мугалимдер бар экен. Бул жакшы көрүнүш. Мен ошо дагы бир жолу айтып кетет элем. Ийгилик каалайм Кыргыз Өзбек университетине мындан кийин дагы эки мамлекеттин ортосунда, эки элдин ортосунда ушундай иш-чара туура деп эсептейм.